Бул атактуу бургана 6 жаштагы Тайган ар бир жарышта алдыны эч кимди салдырбай көп жылдан бери чемпиондук такты бербей келет. Бүгүн да ал Мелдеш алдында өзүн токтоо кармоодо. Салбуурун боюнча өлкө чемпионатына 7 дубандан мен деген Тайгандар келген. Андыктан чемпион бурганак үчүн бул жарышта оңой болбос. Бирок күлүктүгүн көрсөтүп алдына эч кимди салдырбады. Маарага биринчи келип көпчүлүктүн алкышына арзады. Кудай буйрда жакшы. Мени тактады деп неметем, жакшы чуркап берди. Буларды эми кыш кызын охотага көбүрөөк алып туруш керек. Колдон келсе көбүрөөк, эттүүрөөк багып, көбүрөөк алып чыгыш керек да. Ошондо дагы булар 2-3 күн чыкпай койсоң эле бүттү да. Азылып, секирип, адамга дагы неметет да, жиндей баштайт да. Андан соң таза кандуу кыргыз тайгандарынын көргөзмөсү өтүп, мында сулуу тайгандар таңдалды. Сынакка катышкан 15 тайгандан 3-өсүнө гана байгей ыйгарылды. Мына бул 3 тайган кыргыздын таза кандуу тайгандары. Мисалы үчүн менин сол жагымда турган Бальтек сулуулугу менен бардыгынан өзгөчөлөнсө, могул Ак Жолтой оң жагымдагы бул эр жүрөктүүлүгү менен өзгөчөлөнөт. Ал эми Кумайык болсо сулуулугу жагынан 3-орунда турса, бирок күлүктүгү жагынан 2 болуп келди. Ал болгону чемпионго уттуруп жиберди. Бул тайгандар көчмөндөр оюндарында албетте кыргыздын намысына жарайт деген үмүт чоң. Кезек бүркүттөргө жетип, алгач эле куштар падышасы үндүк алууда сыналды. 25 бүркүт жарышка камданып, чырга ойнотууда мыктылары гана алыска ылдам учуп, алгырлыгын көрсөттү. Жарышта Түгөл Абдыкадыровдун бүркүтү Байкоңур чемпион болсо, Ысык көлдүк Нурсултан Көлбаевдин бүркүтү Сулууке экинчиде. Унутта калып бараткан Салбуурун кайрадан жанданып, жыл сайын эл ичинде кеңири жайылууда. Айрыкча жаштардын бул оюндарга кызыгы күч. 12 жаштагы Талгар 4 жылдан бери ителги багып, ар түркүн мелдештерге катышып келет. Максаты 2-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышуу. Эртең менен мектептен келип эле буну менен отуруп, анан кечинде сабакка кирем. Бир күн жем бербей койсоң, анан таарынат, эртеси кичине үндөккө келбей эмет кылат да. Анан жем берип күндө малында жем берип турсаң, анан үндөктөрдү шыпылдатат. Салбуурун мелдеши көзгө атар мергендердин жарышы менен көркүнө чыкты. Алгач айымдар, андан соң мырзалар күч сынашса, ат үстүндө жатып шамдагай жигиттер келгендердин көңүлүн көтөрдү. Негизги максат бул ушул алдыда болуучу көчмөндөр, бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун ошого шыктануу менен ошого даярдык катары да болуп атат деп айтсак болот да. Анан ушул Теңир тобунун ак элбирсин сактайлы деп биз жеке гана спорттун максаты эмес, ушул биз жаратылышты да, айлананын чөйрөсүндөгү мамилени өзгөртөлү, ушул биздин ушул Салбуурун аркылуу дагы бир кандайдыр бир жаштарды, элди, ошо жергиликтүү калкты дагы ушул жаратылышты коргоого үндөп атабыз да. Мелдешке 70ке жакын тайганчы, 40ка чукул мүнүскөр жана 25 жаачылар катышты. Эми мыктылар гана сентябрь айында турган 2-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында өлкө намысын коргойт. Гүлжан Турдубаева, Бекзат Машарапов, Кайнар Ормонов, ЛТР, Нарын облусу.